1989-жылы кыргыз тили мамлекеттик тил катары жарыяланган. Бул менчик мектепте 10га жакын улуттун өкүлдөрү билим алып, башкалары сабак берет. Баары тең кыргыз тилин өздөштүрүү үчүн аракет кылат. Алардын бири 8-класстын окуучусу Мухаммад Косе мектеп уюштурган концертте Манас эпосунан үзүндү аткарды. Кыргызча, мен өзү досторум менен, мугалимдер менен сүйлөшөм, көчөдө сүйлөшөм кыргызча эми Кыргызстанда болгон үчүн керек болот. Ар бир адам орусча билбейт, кээде кыргызча сүйлөш керек. Математика мугалими Метью Вандевал Волканов предметти англис тилинде окутат. Ошол эле учурда кыргыз тилин өздөштүрүп бир топ ийгиликтерге жетишкен. Ал өз оюн эркин айтуу менен бирге кыргыз тилиндеги ырларды да аткарат. Мага тилдер вообще жагат. Мага аркачан кызык, эгер мен көрөм бул связь бар. Кыргызчада көп сөздөр из түркче тилдерден, дагы фарсиден, персиядан, дасторхон, например, есть в хинди. Көрүндүк. Эгер несколько адамдар көрүндүк должит 1000 сом алга, ага, обратно. Жылдан жылга ушул окуучуларыбыздын тилге болгон кызыгуусу артып, кыргыз тилинде ошол башка улуттун балдары мисалы аябагандай өзүнүн каалоосу менен үйрөнүп, ошону ырдап, кыргыз тилинде сүйлөп, анан жөн эле сүйлөбөстөн ошол үйрөнгөнүнө аябай мындай сыймыктануу менен сүйлөп жатканы бизди абдан кубандырат. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына арналган концертте көрүүчүлөргө ыр бийден тышкары учурда чет өлкөдө жогорку билим алып жаткан окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү тарабынан видео кайрылуу тартууланды. Алар өз сөзүндө кыргыз тилин билүү, жашоодо жана окууда кандай жардам берерин айтып беришти. Уланбек Тыйканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.